темир азгандуулукпу же башка азгандуулук группасынанбы? Азыр болсо 40-30га чейин чыгып кетти. Мына жакында 20 гемоглобин менен кайрылган учурлар болду да. Ош беттер кызыл болуп калганда, каны көп экен дегенди айтып бере аласызбы? Показания, противопоказания деген бар. Физиологиялык себептер бар. Тромбоциттердин көрсөткүчтөрү өтө бийик эле. Анемияга өтө элек. Саламатсызбы, урматтуу биринчи байлык ден соолук подкастынын көрөрмандары. Бүгүн бизде гематолог, врач Тимур Нарбеков анемия деген тема боюнча бизге айтып бермекчи. Саламатсызбы, Тимур? Саламатсызбы. Тимур, ушул сиздин кесибиңиз дарыгерлик, анан гематолог деп айтат. Гематологияны сиз кантип тандап алдыңыз? Кантип гематологияга келип калдыңыз? Же уролог болбой, же травматолог болбой, кандайча гематолог? Ошо гематологду деле түшүндүрүп бериңизчи. Чоң рахмат биринчиден ошо чакырганыңыздар үчүн. Негизи гематология деген илим бул кандын ичиндеги составын, кандын функцияларын жана канга байланыштуу ооруларды изилдөөчү илим да. Анан гематолог ошол кан ооруларын изилдөөчү адис болуп эсептелет. Эми мен өзүм жалпы терапияны бүткөм ординатурада. Анан кийин ушундай мүмкүнчүлүк болуп калып, аспирантурага ушул гематология борборуна академик Райымжановдун центрине барып иштеп калдым да. Анан ошол жерде 2005-жылы баштагам. Ошол бойдон ошол жакта калып калдым да, ошо гематологиядачы. Жакшы. Кесибиңиз жагабы өзүңүзгө? Аябай жагат. Кан аябай кызыктуу система да, кызыктуу орган. Негизи бул канды өмүр дарыясы десе болот да. Бардык ушул клеткаларды, бардык эмелерди, жаныбарларды, ошо адамдыкында, жаныбарлардыкында ошол баарын мындай азыктандырып, жандандырып иштетип тураткан ошо кан да. Ошондо бир күндө канча литр кан, деги эле бир кишиде канча литр кан болот? Негизи чоң кишилерде ошо көлөмү массасына жараша ошо 5 литрдин тегерек деп эсептелет да, кандын жалпы көлөмү. Анан албетте бул жерде кайтыш керек эме суроого, тиги кан кайдан пайда болот? Бул кемик деп коебуз. Башкача орусча айтканда красный костный мозг деп коет. Сөөктөрдүн ичинде болгон орган. Ошол органдан бардык кан пайда болот да. Ал жерде да кызык бар. Жиликтерден, чоң жиликтерден, Чоң жиликтерден, анан жанагындай плоский деп коет, жана мисалы үчүн бул кабыргалар, анан жанагы омурткалар, төш, жамбаш сөөктөр, ошол сөөктөрдүн ичинде ошол жана костный мозг бар да. Темирчек. Анан ошол жерден жана биз айтып коебуз стволовая клетка деп коебуз, материнский, энелик клеткада, ошол клеткадан бардык клеткалар пайда болот да. Негизи сиз жакшы суроо берип калдыңыз. Адамдын өмүрү, жалпы өмүрүндө мисалы үчүн 70 жылдык өмүр болсо, ошо 70 тоннадай клетка чыгат экен да. Божомолдопчу. Ушундай эгерде бардык клеткаларды салмакка салса адамдын өмүрүндө, ошон үчүн бул эбегейс зор эме да, күч ошо жаратуучунун бизге болгон ойлоп тапкан, жараткан ошо ырайымы да. Жакшы. Анда мына сиз кан оорулары деп кеттиңиз, аябай көп оорулары. Эми ошонун ичинен аз кандуулук же анемия деген оору жөнүндө айтып кетели. Мына сиз айтпадыңызбы, 5 литр болот. Ал эми 2 литр болуп калса, 3 литр болуп калса эмне болот? Жаракат алганда канды жоготот, ошондо кандай болот? Ошол жөнүндө айтып бересизби? Бул азгандуулук темасы аябай актуалдуу да. Ушул жанагы ички внутренний медицинада көп ооруларды коштоочу синдром, анемический деп коебуз, анемия өзү. Bunun 80% biz bilemiz, что жанагы темир азгандуулук деген оору болот. Темир түрлөрүнөн ушу темир заты жетишпегендиктен улам адамдарда азгандуулук пайда болот. Себеп дегенде темир бул гемоглобиндин строй материалы. Курамы. Ошо эгерде темир аз болсо, гемоглобин жакшы пайда болбойт.
курулбай калат. Демек ошол значит адамдар ошо анемияга душар болуп калат да, аз кандуу. Эми гемоглобин бул ошол белок өзү, терминологиясы адамдар билиш үчүн ошо бизде эритроцит деген клеткалар бар кандын курамында. Алардын ичинде ошо гемоглобин деген белок бар. Ал гемоглобин ошол ичинде темирди камтыйт, а темир болсо кычкылтекти ташыйт. Башкача айтканда ошол баардык денеге жанагы клеткаларга кычкылтекти алып барып, кычкылтек бул энергия болот, башкача айтканда бул жашоо, аябай биринчи даражадагы керектүү нерсе да организмге. Анан эгерде темир аз болсо, гемоглобин жакшы пайда болбойт, анан адамдардын клиникалык сүрөтүндө ошо анемиясы пайда болот да. 80% ошол темир аз кандуулук деп коебуз. Андан сырткары кандын ошо пайда болушуна витаминдер да себепчи болот. Бул витамин B12, цианкобаламин деп коебуз. Анан фолиевый кислота. Фолий кислотасы ошол эки зат, башкача айтканда темир менен 3 зат, ушу башкача бул стратегиялык продукттар да, ушул кандын пайда болушуна, иштеп чыгылышына негизги элементтер. Анан ушул группаны биз медиктер дефицитный группа деп коебуз да. Дефицитный группа башкача айтканда бул гематологический оорулар эмес. Дефицит дегенде биз жөнөкөй тил менен жетишсиз деп, жетишсиз деп айтабыз. Туура айтасыз. Жетишсиз группа деп коебуз. Бул эмнеден келип чыгат? Бунун себептеринин бирден бири эң башкысы бул мисалы үчүн тамактануудан болот. Эгерде биздин мисалы үчүн адам жакшы толук көлөмдө тамактанбаса, кайсыл тамактар менен бул белок негизи. Башкача айтканда эт. Бул жана малдын эти, уй, кой, жылкы, топоз. Демек кыргыздардан да аз болуп турбайбы? Биз көп эт жейбиз да. Жок, бул туура. Жанагы вегетарианец деген, эгер вегетарианство деген бар да мындай образ. Эгерде ошол этти жебегендер болсо, аларда башкача айтканда мындай риск фактор бар да. Ошол жанагы алиментарный, башкача айтканда жетишпестиктен келип чыккан анемия. Тамак еттен ошо эт жетишпей, анан тиги эттеги темир, эттеги жанагы витамин B12 жетишпегендиктен анан адамдарда анемия келип чыгат да. Кудайга шүгүр, биздин азыр Кыргызстанда турмуш жакшы, өзгөчө биз кыргыздар баары билишет, этти жакшы жейбиз. Демек ал проблема жокпу бизде? Бул проблема социалдык группаларда болушу мүмкүн. Себеп дегенде эттин мисалы үчүн азыркы мындай рыночный стоимости башкача айтканда кымбат болуп атпайбы? Эгерде ошол жагында врачтар эске алат, эгерде биздин замандаштарда, жарандарда мындай каражат маселеси, ошону сурайбыз да, этти жейсиздерби, ошо мүмкүнчүлүк барбы? Эгерде бар болсо жакшы, кудайга шүгүр. Если жок болсо, ошол бул да риск фактор деп коет да. Түшүнүктүү. Демек тамак аш менен. Дагы башка себептери? Экинчи себеп ошол ирет менен кете берсек, бул ашказан жана ичи карын оорулары. Башкача айтканда эт жакшы эле кирет организмге, бирок жанагы сиңирлиши, всасывание деп коебуз, сиңирлиши, синдром малабсорбции деп коебуз. Башкача айтканда бул жанагы гастрит, энтерит деген. Язва желудка. Язва бул азыр келебиз ошого. Бул жанагы бул жок, бул туура айттыңыз. Язвадан кийин рубец болуп калат да. Рубцовый изменение болуп жакшы сиңирбей калат. Же болбосо язва болуп туруп, анан кийин как раз хирургтар жакшы билет, кесиптештер, жанагы резекция болсо. Кесилсе, операция болсо. После операциядан кийин ашказандын 3/4 бөлүгүн же 2/3 бөлүгүн кесип койсо, же болбосо жанагы тонкий кишечник жанагы кесилип калса, анда уже башкача айтканда мыйзам ченеминде автоматически бир топ убакыт өткөндөн кийин уже нарушение всасывания болот да. Анан албетте бул уже анемияга алып келет да. Анан бул жерде дагы айтайын дегеним, жанагы
энтерит деген оорулар бар. Жанагы инфекциялык оорулар, инфекциялык оорулар. Ошо жанагы воспаление болуп, ичегиге толуп калат жанагы воспаление. Анан кийин сиңириши проблема болуп калат. Жанагы спру деген оору, целиакия деген оорулар балдарда да болушу мүмкүн. Вот туура айттыңыз, жана гельминттер бар, жанагы мите курттар, паразиттер, ошолордун кесепетинен болушу мүмкүн. Бул ошо экинчи себеби. Үчүнчү себеби жана ушул себеп негизи биринчи орунда турат. Бул жанагы кан агуулар, кровопотериялар. Травма болгондо. Бул негизи өнөкөт. Мисалы үчүн жана сиз айтып кеткен язва. Ашказанда жара бар болсо, же болбосо иче карында жанагы биз язвенный колит деп коебуз го, неспецифический язвенный колит. Анан өтө көп көздөшкөн бул геморрой. Эркектерде да, аялдарда да геморрой маселеси. Кыскасы, источник кровопотеря болсо, ошондон улам темир азгандуулук пайда болот да. Кырсык болуп, жана авария болгондо кровопотеря да. Ошол жанагы сиз жана башында сурап кеткен кровопотеря, после травматический бул өзү негизи терминологиясында мындай острый, хронический деп бөлүнөт да, кровопотериялар. Острыйлар болсо, ошол албетте бул жанагы сиз айтып кетчи жана ДТП, же жанагындай травмалар. Албетте хирургиялык операциядан кийин болот ошол кровопотериялар. Жана 5 литрден эмес, уже 3 литр, 2 литр жоготот. Албетте аны возмещать этет, бирок уже организмде эме болот да, ошо анемиясы болот. Бирок көбүнчөсү бул жанагы өнөкөт кровопотериялар, жанагы ашказандын, иче карындын, жанагы геморрой. Аны өтө көп көздөшөт бул аял кишилерде гинекологический кровопотериялар, жанагы миома матки, же болбосо жанагы дисфункциональный маточный, жана гормональный кровотечениялар. Ошол аябай көп эме болот да, себеп болот ошол железо дефицитин. Негизи бул жерде айтып кетчү нерсе, дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун информациясы боюнча дүйнөдө 2,5 миллиард адам ушул темир жетишсиздик менен оорушат экен да. Орусча айтайыз, железо дефицитный деп айтылат. Железо дефицитный состояние деп коет да. Бул башкача айтканда анемияга өтө элек, бирок преданемический анемияга алып келе турган стадиясында. Ошол эми карап көрсөңүз, 2,5 миллиард адам деген ошол планетабыздын 3/1 бөлүгү жетип калат экен да. Көбүнчөсү бул аял кишилер экен. Себеп дегенде демек анемия менен аялдар көбүрөөк. Себеп дегенде бул жерде физиологиялык себептер бар. Бул жерде этеккир бар, төрөт бар, кош бойлуулук, анан жанагы сүт эмизүү, лактация. Ошол физиологиялык себептерден улам аял кишилердин ичинде көп көздөшөт ушул темир азгандуулук. Бирок бул жерде дагы айтып кетчү нерсе, бул кан ооруларына кирбейт. Ошону айтып коюш керек да. Темир азгандуулук, железо дефицитный анемия бул кан оорусу эмес. Себеп дегенде кемик бул жерде толук кандуу иштей алат. Ага только жанагы строй материал, жанагы железо жетпегендиктен, темир. Ошол себептен анемияга алып келет да бул нерсе. Урматтуу биздин көрөрмандар, сиздер туура түшүнүңүздөр. Бул классификация боюнча, бирок анемия болгондо баары бир гематолог врачка сөзсүз кайрылыш керек. Албетте. Ошол бизге дайыма кесиптештер жөнөтөт бейтаптарды. Себеп дегенде темир азгандуулуктун аркасында балким башка кан аздуу болот да, себептер. Ошону биз тактап, анан кийин 3 себебин айтып кеттиңиз. Бул негизги себептер. Негизги себептер ушулар, анемия. Анан экинчи аялдар көп ооруйт дедиңиз. Аялдардын ичинде ошол жанагы репродуктивдүү жаш деп коебуз. Ошол үчүн
бул негизи саламаттык сактоонун негизги көрсөткүчтөрүнүн бири. Себеп дегенде ошол темир азгандуулуктан улам жанагы биз айтабыз көрсөткүч эне жана баланын өлүмү ошого да байланыштуу болуп атат да. Хотя бул нерсени алдын алуу кылса болот да. Мисалы эле менин анемия менен ооруп атканымды кантип билем мен? Кандай белгилер бар? Бул ушул темир негизи жалпы анемиянын белгилеринен бул аскандуулуктун ушундай белгилери болот. Жанагы тез чарчап калат. Алсыз болот, жанагы баш айланат, көз караңгылайт, кулакта шум болушу мүмкүн. Анан жанагы жүрөк лакылдап согот. Бир аз эле мисалы үчүн кыймыл басса, кыймыл аракет кылса, бул жанагы сердцебиение деп коебуз го, жанагы жүрөк лакылдап согуп, анан одышка күйгөт да, адамдарчы, дем жетпей калат. Анан кийин жанагы чачтар түшүп, тырмактар сынат. Чачтары түшүп, тырмактар сынат, мындай жыттар жагага баштайт, мындай красканын жыты, лактын жыты, түтүндүн жыты. Анан тиги жегиси келет, мындай топуракты же жана боорду, жана мелди. Анан жана курутту жегиси келет. Кычкыл нерселерди талап кылат да. Бул биринчи белгилери. Бул ошо жана темирдин жетишсиздигинин белгилери да. Демек, ушундай белгилер болгондо эң биринчи мынакей жаш ата энелер, апалары байкайт, балдары тез эле ойнолотуп эле чарчап калса, сиз айткандай өзгөчө бир тамакты талап кылса, анда врачка кайрылыш керек. Негизи биз ошо кеңеш беребиз, жылына бир жолу жанагы биз айтабыз жалпы кандын анализи, общий анализ. Эң жөнөкөй анализ ар бир поликлиникада, мейли райондо болобу, мейли шаарда болобу, же частный болобу, же государственный, бүт поликлиникада бул анализди тапшырса болот. Ошон үчүн сиз кайрылсаңыз болот пациенттериңизге дагы. Албетте. Ошо общий анализ крови деп коебуз, кандын жалпы анализи. Ошол жерде көрсөткүч кайсыл? Ошол жерде көрсөткүч бул гемоглобин менен эритроциттер. Ошолорду көрүш керек. Анан экинчи маселе темирдин өзүн көрсө болот да, деңгээлин. Железо сыворотки крови деп коебуз. Ошо темирдин өзүн көрсөк, анан үчүнчүсү жанагы ферритин деген показатель бар. Бул эми башка анализдер, Бул ошо жанагы темирдин запасын көрсөткөн анализ. Ушул 3 анализдин диагноз койсо болот да. Ооба, ошонун негизинен биринчи диагноз койсо болот, предварительный. Бирок себептери аябай көп турбайбы, ошон үчүн дагы керек болсо доктур көп анализдерге, мына сиз азыр айтып кеттиңиз, мите курттар, гельминттер причинасы болушу мүмкүн экен. Ошон үчүн гельминттерге дагы тапшырып коюш керек анализди. Ооба. Тимур, мен да врач болгондуктан ушу бир көйгөйдү айтып кетким келет да. Негедир азыркы күндө врачтарга ишенбөө бир эмеси болуп баратат да. Врачка барсаң эле анализдерди айтат, кымбат айтат деп. Биздин негизги ушу подкастыбыздын максаты биринчи байлык ден соолук деген. Ден соолук үчүн ооба каражат керек сөзсүз. Ошону каражатты аракет кылыш керек. Аракет кылып оорубай туруп келиш керек, алдын алып келиш керек. Ошол жана азыр биз айтайын деген, что мындай профосмотр деген түшүнүк бар да. Жакшы. Алдын алуу ошол жылына бир жолу жалпы кандын анализин жана жалпы заранын анализин, общий анализ крови, общий анализ мочи, бул ар бир жаран тапшырып коюш керек да. Ооба. И балдарды да ошого текшериш керек. Жылына бир жолу. Анан бул көрсөткүчтөр аябай маалыматтуу да, маанилүү. Ошондон улам биз ошол жана азгандуулуктун билебиз, ошондон табабыз. Общий анализ кровьтөнчү. Анан кийин уже жанагы биз врачтар айтабыз, бул диф диагностика деп коебуз. Эмне себептен болгонун анан кийинки анализдерден уже билинсе болот да.
Да бир суроо. Мынакей апасыныкы анемия болсо, кызыныкы да болушу мүмкүн. Ошол жөнүндө да айтып кетпесизби? Ошо албетте жана стратегиялык темабыздан ошо темир азгандуулук. Аялдар аябай жеңил көтөрөт да анемияны. Себеп дегенде бул адаптация деп коет. Аял киши көнүп калат. Себеп дегенде физиологиялык себептер бар да. Анан гемоглобин Аялдар чыдамкай болот. чыдамкай болот. Чыдамкай болот. Мисалы үчүн гемоглобиндин нормасы аял кишилердики 120-140 болсо, нормада грамм на литр. Алар мисалы үчүн 60 гемоглобин менен чуркап жүрө берет да, жумушун жасай берет. 2 эсе аз гемоглобин. Бул уже негизи 70-тен төмөн уже тяжелый оор форма деп эсептелет да, бирок ага карабастан чуркап жүрө берет. Бирок ошонун зыяны эмнеде дары жол айтып келечи? Бунун зыяны өтө чоң да. Бул гипоксия деген бир патологиялык жагдай бар. Кычкылтек жетпейт бардык органдарга, бардык клеткаларга. Ошол аял затынын организми уже карый баштайт да. Старение деп коебуз. Гипоксия, кычкылтек жетпейт. Андан улам ошол жанагы ар түрдүү туура эмес патологиялык жагдайлар башталат да, ошонун кесепетинен. Ошонун кесепетинен. А эгерде ал киши боюнда бар болсо, анда ошол гипоксия балага да барат да. Башкача айтканда, баланын да кычкылтеги жетпей калат. Ал жерде ошол жакшы мындай бала жакшы өнүгүүсү да проблема болот. Анан анемия менен төрөлөт балдар. Акыл сезими, деги башка баардык оорулар боюнча. Албетте, бул чоң риск да, риск ошол балдаргачы. Анан жана башында жана айтып кеттим, ошол эне жана баланын өлүмү ушул именно ушул жөнөкөй эле темир азгандуулуктан болуп атат да. Ошо тилекке каршы ушундай туура эмес жагдай болуп атат да. А эгерде ошол анемияны өз убагында ошо кош бойлуу кезинде делечи лечениясын берсе, дарылоо, бул темир препараттары, анда ошол нерседен сактанса болот да, ушундай жагдайданчы. Сиз менен сүйлөшүүдө айтып кеттиңиз, пациенттер көбүнчө аз кандуулук менен ак кандуулукту айырмасын кээ бирде чаташтырышат, алмаштырышат. Ошол жөнүндө да айтып кетесизби? Албетте, бул ак кан деген бул накта кандын оорусу да. Бул гематологиялык оору, бул онкологиялык оору. Гематологиянын онкологиясы да, башкача айтканда кемиктин рагы да. Рак костной мозга. Анан ошол ак кандуулукта аз кандуулук болот. Бирок как симптом катары, белги катары. Анан бизде ушундай кичине замандаштарда туура эмес түшүнүк болуп атат. Аз кандуулук десе ак кандуулук деп ойлошот да. Бул туура эмес түшүнүк. Ак кан башка, аз кан башка. Демек, ак кандуулук лейкоз деп айтылат. Лейкоз деп аталат. Медицинада, а берки анемия деп аталат. Просто анемия ак кандуулукта болот как симптом катары. Ошон үчүн муну чаташтырбаш керек да. И коркпош керек. Эң негизгиси ошо замандаштарга айтайын дегеним, коркпой, ушул врачтарга кайрылып, консультация алып өз убагында. Болсо аябай жакшы жагдайда жыйынтык жакшы болот. Канча эрте кайрылса, ошончолук жакшы да. Ошончолук. Тилекке каршы кээде замандаштар врачтарга барбай эле табыптарга барып калат да. Ошол жерде да айтып кетчү нерсе, бул туура эмес жагдай болот атат. Ал кишилерде медициналык билим жок. Табыптарда. Анан тилекке каршы көп замандаштар ошол именно табыптарга барабыз деп ошол жака кетип калышат да. Анан алардан уже проблемалар уже оору өрчүп кеткен абалда кайра келишет да врачка. Бул ошол туура эмес түшүнүк болгондуктан да. Урматтуу биздин көрөрмандар, дагы бир жолу биздин подкастыбыз биринчи байлык ден соолук. Ошон үчүн ден соолугубузду сактайлы, биздин биринчи байлыгыбыз болсун. Ошо мен баймын, мен ден соолукка баймын деген болгондо, ошон үчүн так, я забыла мысль. Далай можем, да, чуть-чуть перерыв сделать, да. Так, мен айтайын деп аттым эле. Прям такая хорошая мысль была, забыла. Биринчи байлык ден соолук. Сиз табыптарды айтпадыңыз беле?
тауптарга барбай, врачтарга кайрылыңыз. Анан кийин, все, вспомнила. Мисалы бир кишиге жардам берсе, бир витамин башка кишиге жардам бербейт. Ошон үчүн жана БАД же башка ошонун баарын тең только доктор айта алат. Албетте. Негизи азыр сиз билесиз, аябай кандай десек, мындай заманбап учур, мындай нутрициология, фитотерапия илимдери азыр өнүгүп турган кези, албетте бул витаминдер, чөп чарлар, тамырлар, муну традиционный медицина деп коебуз, салттык медицина. Аны колдонсо болот. Биз врачтар да колдонобуз өзүбүздүн практикабызда. Бирок кээ бир учурда ошол жана мен айтып кеткеним, ошо табыптар, алар ошолорду колдонуп, бул жерде ошол витаминдердин жана чөп чарлардын негизи чын эле пайдасы көп организмге. Бирок аны билишибиз керек. Анын сиз билесиздер, ошо показания, противопоказания деген бар. Кайсыл учурда берсек болот, кайсыл ооруга. Бир эле ооруга берсе болот, мисалы үчүн, башка ооруга болбойт ошол эле чөптү. Анан ошондой илим жок болгондуктан мындай медициналык ошондой эме табыптарга барыш туура эмес да. Туура эмес. Алар өзүн, конечно, реклама кылып эметип атат. Ошон үчүн албетте кеңеш берерим, биринчи очередь ошо врачтарга келип, анализдерди тапшырып, диагнозду тактап, анан ошого жараша лечение алыш керек да. Оорулуу дегеле ар бир адам өзүнчө бир уникалдуу, Туура. Ошон үчүн бирөөнө жардам берет, бирөөнө жардам бербейт. Мисалы, жөн эле мен өзүмдүн мисалымды айтайын, димедрол таблеткасы уйкутатат, аллергияны алат. Мага димедрол тескерисинче бир таблетка ичкенде 3-4 күнгө чейин уктабай калат экен. Ошон үчүн албетте бул жараткан бизди ар кандайча жараткан, Туура. Бул биз медицинада персонализированный медицина деп коебуз. Анан индивидуалдык эме керек да, подход. Ар бир бейтапка. Албетте, бирок жалпы эмелерди билебиз, эрежелерди. Бирок ошондо да биз ар бир бейтапка ошол анын жанагы анамнезине жараша, фактор рисктарына жараша туура кеңеш бергенге аракет кылабыз да. Ооба. Оорунун кайдан келип чыкканын, качан келип чыкканын, кандай оордугун, биринчи, экинчи, үчүнчү баскыч деп, анемиянын түрлөрүнө жараша. Тимур, сизге чоң рахмат. Рахмат. Тимур Нарбеков азыркы күндө онкологиялык, айтсаңыз кайсы жерде иштейт? Мен өзүм иштеген жерим улуттук онкология жана гематология борбору, жана ошол менен бирге Кыргыз мамлекеттик медициналык академияда ассистент болуп иштейм, сабак берем студенттерге. Ал эми практикалык, ал эми пациенттер кайрылса, сиздер Авиценна клиникасына кайрылсаңыз, Тимур Нарбековдун приемуна келсеңиздер болот. Урматтуу көрөрмандар, оорубаңыздар, оорубай туруп, алдын алып, профилактика катарында келиңиздер врачтарга. Рахмат. Кандай суроону дагы айтсаңыз, сиз кайсыны затрагивать этели? Негизи ошол чоң тема бул ошо железодефицитный да, бул как отдельный тема. Анан жанагы так. Жана бийиктикте эмнени дарылайт? Тоже төө ашууда дарыла. Төө ашууда ошол жана биз айтайын, да, бизди оштон келатканда жолдон төө ашууда гематологиянын бир бөлүмү бар эмеспи? Ошол жерде кандай ооруларды дарылайт? Албетте, бул база мурда биздин гематологияга караштуу болчу, бирок 17-жылдан баштап бул база медакадемиянын балансына өткөн. Негизи базанын негизги максаты жанагы биздин кан ооруларыбыз, жана апластический анемия,
иммунный тромбоцитопения деген ооруларга багытталган бул илимий долбоор болчу да. Биздин бул долбоордун жетекчиси биздин мурда жетекчибиз академик Абдухалим Райымжановичтин инициативасы менен түзүлгөн. Эмне себептегенде ушул бийиктикте гипоксияда кемик мындай өзү аракет кылып Эритроциттер көбүрөөк жана стволовой клетка деп коебуз, ушу материнский. Ошолор иштеп чыкканга адаптационный механизмдер иштеп кетет деген эме болчу да, мындай күтүүлөр. Азыр болсо деле бул эме уланып атат. Ушул долбоор уланып атат, бирок азыркы негизги ушул медикалык академия, медицина академия ошол жактагы адистер иштетип атат да. Мен бир жылдары мындан бир 7-8 жыл мурда чоң Памир, кичине Памирге бардым эле. Баягы гуманитардык жардам менен. Ошол жерде анализдерди анемияга карата изилдегенде алардыкы жана тромбоциттердин көрсөткүчтөрү өтө бийик эле. Эгерде ошо тромбоциттердин бийик көрсөткүчү көп болгондо кандай? Бул биринчи суроо. Анан экинчи суроо. Мисалы биз эми тоолуу жерде жашайбыз, дайыма тоолуу жерде жашайт. Өзгөчө тоодо постоянно такай жашаган кишилердин беттери кызыл болуп калганда, каны көп экен дегенди айтып бере аласызбы? Бул эми бул физиологиялык деп коебуз, физиологиялык эритроцитоз, физиологиялык тромбоцитоз. Себеп дегенде тоолуу жерлерде кычкылтек аз болгондуктан атмосферада бул костный мозгко жанагындай стимул болуп, ал көп эме чыгара баштайт да, эритроциттер. Ошон үчүн алардын беттери мындай кыпкызыл, мындай конъюнктивалары да, көздөрү саргыч болуп турат, мындай полнокровный болуп турат. Анан эгерде анализ жасасак, эритроциттер аябай бийик болот да, нормадан бийик болот. Бирок бул ошол тоолуу аймакта жашагандарга нормалдуу деп эсептелет. Нормалдуу деп эсептелет. Бул ал жерге андай кереги жок, мындай вмешательство. Кээде эле биз эгерде башка факторлор кошулуп кетсе, давление, кандын басымы бийик болуп, анда ошол жанагы антиагрегант кошобуз да, колдонобуз. Көп болуп кетсе да жаман, нормадан. Албетте. Демек, мына биз анемия боюнча жакшы айтып бердиңиз. Эми ушул анемия оорусуна кандайча доктурга келгенден кийин ага чейин кандай чараларды көрүшүбүз керек? Доктордун дарысынан башка. Тамактануу, өзүңүз айтып кеттиңиз. Да, тамактануу жагынан болсо, диета терапия деп коебуз. Бул жерде жана башында белгилеп кеткендей, негизги булак источник бул белок да, башкача айтканда малдын эти. Малдын этинде көп ошо гемовый железо деп коет да. Темир ушундай формулада болот, адамдын организмине жакшы сиңириле турган жана пайда алып келе турган формулада болот да. Себеп дегенде не гемовый, гем эмес темирде бар, ал тиги өсүмдүк продуктыларында болот да. Мисалы үчүн алмада, анарда, ошон үчүн тиги бурчакта эме белок болот, ошо бобовый деп коебуз да. Вот малдын немесинде аябай организмге сиңирилдүү, жагымдуу болот. Ошон үчүн биз кеңеш беребиз, эт жеш керек. Анан бул жерде дагы бир эреже бар. Эт жегенден кийин чай, сүт, кофе, какао ичпеш керек. Сунушталбайт. Ушул 4 суусундук: чай, кофе, какао жана сүт напитоктору. Ошол нерселер, аларда антагонисттер бар. Башкача айтканда, темирди сиңиришине тоскоолдук кылган заттар бар да. Бирок биз кыргыздар мындай кылабыз да, эт жейбиз, андан кийин сүт чай ичебиз же кымыз ичебиз. Ошол эгерде анемия бар болсо, анда 2 саат чыдап туруш керек да. Ошол сүт чайды ичпей туруш керек. 2 сааттан кийин ичсе болот. Темирди
сиңирдин жакшы сиңиришине дагы аскорбиновая кислота деп коебуз, витамин С. Витамин С аябай пайдалуу болот. Ошон үчүн жанагы сокторду кеңеш беребиз да, жанагы апельсиновый сок, эмеге чогуу ичсе болот да, эт мененчи. Анда ошол эме жакшы болот, сиңириши. Жашыл салаттар. Салаттар, өсүмдүктөр. Салаттарда дагы фолиевый кислота бар, ошол тоже мындай башкача айтканда туура болот да, эмеси, диетасы. Жакшы. Болду го дейм. Болду го деп эле дагы эле сүйлөшөбүз. Табыла берет сизде. Минут 30, да, или больше? Ну, можем еще больше, да? Так, дагы эмне жөнүндө сүйлөшсөк болот? Хирургический бизде анемияда хирургический лечение жок негизичи. Бизде эмеде. Биякта караңыз. Бияк. Хирургический лечение барбы? Кайсыл методика, кандай методдор бар? Мынакей азыр консервативный метод дедиңиз, биринчи тамак аш менен, анан кийин жана таблеткалар. Таблетка, кандай таблетка дедиңиз? Аскорбиновая кислота, витамин С. Азыр мүмкүнчүлүктөр көп негизичи. Таблеткалардын да түрлөрү көп болуп атат. Комбинация деп коебуз, мындай кошулма. Мисалы үчүн темир менен витамин Б группасындагы элементтер. Темир менен фолий кислота чогуу. Же болбосо жекече өзү темир. Темирдин да түрлөрү болот, жанагы двухвалентный деп коет, трехвалентный, ошо адамга жакшы сиңиримдүү бул двухвалентный форма деп коет да негизи. Анан ошондой эле эгерде темир таблеткаларын иче албаса, мисалы үчүн кичинекей балдарга сироп формасында бар. Чоңдорго ошондон тышкары капсула формасында бар. Анан дагы башка айта турган нерсе инъекционный, башкача айтканда тамырга бере турган формалар бар да. Бирок алар качан биз колдонобуз, эгерде ашказан жана иче карын системасында мындай бир көйгөйлөр бар болсо. Мисалы үчүн операция болуп, ашказан же ичеги кесилсе, резекция болсо, алып койсо, анда ошол учурда биз ошо инъекционный формаларга колдонобуз, сунуштайбыз. Же болбосо тиги кош бойлуу аял кишилер, мисалы үчүн төрөт уже жакын аралык калып калды, төрөттүн мөөнөтүнө. Бирок гемоглобиндер аябай аз, ошол учурда биз жанагы парентеральный, башкача айтканда тамырга бере турган формаларды сунуштайбыз да, чтобы темир заты көбүрөөк барып, жана кандын пайда болушуна тезирээк жардам бергенгечи. Кайсы учурда кан куят? Кан куюу маселеси бул өзүнчө бир жагдай. Биз бул кан куюудан чын айтканда мындай кооптонуп турабыз. Себеп дегенде өзүнүн себептери бар. Терс жагы да бар, терс жагы да бар, оң жагы да бар. Бирок эгерде бейтаптын мына азыр тилекке каршы акыркы кезде аябай төмөнкү абалдагы гемоглобин менен келип атат да. Айла жоктон. Айла жоктон ушундай мурда эгерде 50-60 деңгээлинде болсо гемоглобин кайрылгандарда, азыр болсо 40-30га чейин чыгып кетти. Мына жакында 20 гемоглобин менен кайрылган учурлар болду да. Ошол жөнүндө айтып бересизби? Эмне үчүн ал жүрүп туруп ушундайга чейин? Эмнеге байкалып турат? Бул уникалдуу случай. Жок, бул азыр тилекке каршы уникалдуу эмес болуп калды. Бул уже тез жана тез эле кадимки көрүнүшү болуп калды да, чын айтканда. Тилекке каршы. Себеп дегенде чыдап жүрө берет да. Чыдап жүрө берет, такыр эле уже баса албай жыгылып калганга чейин ушундук. Мисал келтиресизби? Канча жашта, каяктан келди депчи? Бул жерде бир нече мисал келтирсе болот. Мисал үчүн, эгерде карыя кишилер каралбай калса, балдары бар, бирок карабайт. Туугандары бар, жалгыз жашайт. Анан жалгыз жашап, ошентип өзү жүрө берет, туугандары ойлошот, баары эле жакшы болуш керек. Анын гемоглобини баздай берет да. Анан акырындан баздаган үчүн ал мындай жакшы незаметный, башкача айтканда мындай жашыруун түрүндө болот да. Элдерге ойлошот, эми карып калды же башка деп, может жүрөк проблемасында деп ойлошот. Анан гемоглобин текшергенде эле уже цирк болуп калат.
көрсө баягы чайнан социалдык проблема турбайбы? Жанагы биз айтып кеткен причиналар жана ашказан маселеси болушу мүмкүн. Ал да болушу. Сиңиришүү проблема жагдай, же болбосо ичи карын ошо айтып кеттик жана. Же болбосо жанагы кровотечениялар, жанагы канаулар, геморрой, аны айтпай жүрдү, түшүп кетти. Аял кишилердики болсо экинчи жагдай, бул адаптация болгондуктан алар көпкө чейин чыдап жүрө беришет да. Анан гемоглобин 50-40 менен кайрылган учурлар болот. Эми албетте бул туура эмес жагдай. Бул не туура эмес. Азыркы могу подкасттын да бирден бир максаты элдерге кичине маалымат билип, жок дегенде ошо анализди тапшырып койсо. Сиз кандай сунуштайсыз? Бир жылда бир жолу же эки жолу, канча жолу? Негизи бир жылда бир жолу бул эреже катары болуш керек да. Общий анализ крови, общий анализ мочи. общий анализ мочи. А экинчи жагдай Бекерде тапшырса болот, бекер тапшырса болот. Ошол ССМге барат, өзүнүн участковый докторуна. Ошол жерден бекер тапшырышат. Любой районный центрде, айылдарда да жасайт бул анализди. Биз билебиз, азыр лаборатордук кызмат негизи бул жакшы жагдай, өкмөткө да, мамлекетке да жардам. Бул жанагы частный лабораториялар бар. Бардык жерде доступ. Үйгө чакырса да болот. Үйгө да чакырса болот. Бирок ал жерден акча керек болот. Ал эми акчасыз болсо, бүт поликлиникадан тапшырса болот. А эмерде экинчи маселе бул как профилактика катары айтып атабыз. А экинчи маселе, эгерде өзүн жаман сезип калса, уже бир топтон бери мындай шайы кетип, алы кетип, значит, аппетити жоголуп, анда тапшырып коюш керек. Ошол учурда анализ кан керек. Мага мисалы диагноз коюлду анемия деп. Мен ошондо жана сиз айткан сунуштарды колдонушум керек. Учетко турабы? Ошо келип көрүнүп турушум керек. Туура. Анемия диагноз коюлгандан кийин биринчи ирет ошол анемиянын кайсыл түрү экенин такташ керек болот да. Врачтын ошол максаты. Себеби, мисалы үчүн бул темир азгандуулукпу же башка азгандуулук группасынанбы. Ошону тактагандан кийин, эгер темир азгандуулук болсо, врач ошол лечение башкача айтканда дарылоону жазып беришет сиздерге. Анан кийин бир айдан кийин ошол кайра келиш керек да, бейтап келиш керек контролго. Канда гемоглобин көтөрүлүп атат, ошону көрөт да врач. Эгерде көтөрө алса жакшы, аны негизи жалпы курсу 3 айга чейин, да кээде 6 айга чейин барат ошол темир азгандуулуктун лечениясы. Эң жакшы. Урматтуу көрөрмандар, мүмкүн ушул гематолог доктор айткан кеңешти, сунуштарды сиз өзүңүз үчүн, үй бүлөңүз үчүн, тууган тааныштарыңыз үчүн айтып билсеңиз аябай жакшы болот. Туура айтасыздар. Так, Тимур мырза, сизге ишиңизге ийгилик каалайм. Жок, рахмат. Мына гематология жаатында иштеп атыптырсыз, кафедрада иштеп атыптырсыз, илимий иштер жасап атыптырсыз. Бардык жасаган аракеттериңиз, максатыңыз ишке ашсын. Рахмат. Анын баары өзүңүзгө эмгегиңиз кайрылып, өзүңүздүн ден соолугуңуз чың болсун, үй бүлөңүз ден соолугу чың болсун. Сизге бардык ийгиликтер каалайм. Сиздерге да бардык жакшылыктар болсун. Анан ойлойм, дагы бизде көп темалар бар. Сиз дагы бир жолу келип бергенге Албетте, сөз бересизби? даярмын. Рахмат. Анткени рахмат. Рахмат.